Ең бірінші истинжа. Бұл алхамдулилля динибиздин баалуулугу, тазалыгы, биздин маданиятыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ажатканага киргенде сол буту менен кирет эле. Оң буту менен чыгат эле. Кирерден алдын бисмилла Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис деп айтат эле. Бисмилла айтыш керек. Бисмилланы айтсаңыз, шайтан менен сиздин ортоңузга зан эмес, парда түшөт сразу. Siz Allahumma inni auzu bika minel hubsi vel habais dediniz. Cinlerin, erkeklerden, urgaçlardan, Allah'dan pana tileyim, ya Allah saktagın dediniz. Boldu. Allah'dan saktık болады. Vikaya da болады. Birincisi satır, ikincisi vikaya. Birincisinden satır, parda, ikincisi saktan. Ajatxanada süylөгөн болбойт. Süylөгөн болбойт. Егер чүчкүрүп берсеңиз дагы алхамдулилля деп айтса да болбойт. Оюңузду айтасыз жүрөгүңүз менен. Болду. Өтө зарыл болуп калганда жөтөлүп койгонго уруксат. Жөтөлүп койгондо бирөө таппай калды, тигинтип калды, же кыйкырып калды, сыртында кылды, өдө болуп калды. Эми адамдын жашоосунда ар кандай немелер туш келип калат. Вот ошол жерде жөтөлүп койгонго уруксат. Çıqqandan keyin söz elhamdülillahillezî azhaba annel ada ve afani degan duаны окуш керек. Аллага мактоо айтып, бардык мактоо Аллага болсун. Кетирди менен ыза жеткире турган нерселерди чыгарды. Жана мага амандык, саламатчылык, рахат жеткирди. Афият берди деп. Куфранака. Ya Allah senden geçireyim surayımın. Uşu mezgilde zikirsiz ötkörgөнгө. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem turalı Ayşe'ne öz aytkan kana yadkurullah fi kulli ahya. Пайгамбар Muhammed aleyhisselam bardıq uçurda Allah Taala'nı zikir kılat ele. Ajatxanаны кандай zikir kılat ise til menen emes, жүрөк менен zikir kılat ele. Жүрөк менен zikir kılat ele. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem boşonuunu kaalap kalgan uçurda анда көбүнчө эгерде сырткы талаада боло турган болсо, ушунчалык ислам дини уяттуулук дин туруу эмес, жерге жакын болуп, анан кийимин чечет эле. Тургандай эмес, ушунчага сатыр деп коет. Эгерде билсе жакындарда болсо, узагыраактан адамдын көзүнөн узак болгонго чейин барат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Качан силер бошоңор турган болсоңор, кыбланы карап бошонбогула. Жана кыбланы артыңарды каратпагыла. Кыбла тарап оң жакта болсун, же сол жакта болсун. Бул Кыргызстандын маселесинде. Оң жакта же сол жакта. Пайгамбарыбыз тыюу салган буга. Кыбланы урматы үчүн, кыбланы карап зара кылгандагы, улуу зара кылганда болбойт. Мейли үйдүн ичинде болобу, талада болобу, бизде айырма жок. Биздин Ханафи мазхабта айырма жок. Башкаларда болсо мейли талада болбойт дейт. Бирок үйдүн ичинде боло берет дейт. Мисалы Хамбали, Шафиилерде. Алар үйдүн ичинде боло берет аларда. Себеп тосук дейт да. Биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан болду. Айткан тияк биякта отурган жок. Болбойт деди, бизде болбойт бизде. Артын карап отургандагы болбойт. Урматы үчүн алдын карап дагы болбойт. Көрбөйсүзбү? Пайгамбарыбыз жөн эле кичи зара кыла турган болсо, анда жумшак жерди издейт эле. Жумшак жерди. Эгерде жумшак жер табылбаса, анда катык жерди жумшартат эле. Эмне үчүн? Чачырандысы кайтпасын деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көбүнчө тала түздү, ийиндерге, чукурларга, ошондойлорго зара кылгандан тыюу салган. Эмне үчүн? Мүмкүн жыландын ийинидир, чычкандыкыдыр. Ошо өзүңө зыян жетип калбасын деп. Ошолордун бардыгына буну айтат. Жана шамал келаткан, шамал жактан, ошол жакадан против ветра.
Бул дагы шамалга каршы болот. Себеп дегенде чачараны солуп кетет эле. Пайгамбарыбыз айткан кабырдын көбүнчө азабы эки нерседен. Чагымчылык, намима. Эки мусулман уруштурмай да. Экинчиси зарадан сактанбагандык деген. Зарадан сактанбагандык. Хубейб ибн Салих радиаллаху анхудан риваят бар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Качан бошонууга барганда бут кийим кийип алат эле, жана баш кийим кийип алат эле. Бошонууда, ажатканага барганда баш кийим кийип алыш керек. Бут кийим кийип алыш керек. Тамак жегенде бут кийимди чечет эле, ажатканага барганда бут кийимди кийет эле. Кеде эми истинжа мурунку заманда кесек менен. Кесек менен. Кеде суу менен, кеде экөө менен эң жакшысы афзал кесек анан суу. Бүгүнкү күндө эми туалетте бумага. Бирок истинжада оң колду иштетпеш керек. Пайгамбарыбыз буга тыюу салган. Сол кол менен гана. Сол кол менен гана. Албетте мурунку заманда ушуга чейин көңүл бурулат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям истинжада тезек менен истинжа кылбагыла деген. Таш, топурак, кесек, бумага ушундайлар менен, бирок тезек менен болбойт, сөөк менен болбойт. Тезек менен болбойт, сөөк менен болбойт. Жана адам пайдалана турган нерселерден алар менен дагы мисалы. Себебинде тезек менен сөөктү айткан, булар истинжа кылбагыла, булар жиндин оокаты деген. Жиндин оокаты экен тезек. Жиндин оокаты болот экен сөөктөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи Абу Хурайрадан риваят бар, пайгамбар айтты: "Мен силерге ата катары, балдарына ата кандай мээримдүү, таалим тарбия, адеп бергенде ата кандай айтат. Кудум ошондой мен силерге ошо ата катарымын деп, силер кыбланы карап отурбагыла, кыблаңарга артыңарда каратпагыла" деп айткан. Демек истинжада бир риваятта 3 нерседен тезек, сөөк, оң кол менен истинжа кылгандан тыюу салган. Жана ошондой эле Абдулла ибн Мугаффал радиаллаху анхудан риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолдомо айтып айтты: "Бирөөңөр дагы мындай кылбагыла, жууна турган жериңерге зара кылбагыла" деген. То есть ваннага, жууна турган жерге, ошол душ ала турган жерге, ал жерге зара кылбагыла деген. Ал жерге зара кылбагыла деген. Эмгеде мындай болуп калат? Ажатканадагы бир, душевойдо ошо бир да мисалы. Кээ бирлерде го эми мейли, ажаткана өзүнчө бир комнатада кичинекей, душ даарат ала турган бисмилла деп аламын. Ошол учурларда бисмилла кандай маселеде? Бисмилла айтышыбыз керек даараттан алган. Кичине мындайраак болуп отурган бошонгон жерден бир аз мындайраак болуп тур даарат алсын. Кээ бир этаж үйлөрдө болуп калсаң, кыбланы караганда анда кандай кыласың? Мүмкүн болушунча кичине кыбладан бурулуңуз, чыккандан кийин истихфар кылыңыз. Чыккандан кийин эмне кылыңыз? Истихфар. Алладан кечирим сурап коюш керек. Эгерде кээ бир үйлөрдө эми кыбланы карап туруп калган болсо, ажатканасы же артын карап туруп калган болсо, мүмкүн болушунча ошого түздөлбөй кичине бурулуш керек, чыккандан кийин истихфар кылыш керек. Истихфар кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айтат. Абдулла ибн Аркам радиаллаху анху риваят бар. Качан жамаат тура турган болсо, ошол учурда бирөө кыз тапканса, анда жамаат менен намаз окубасын. Бошонсун, анан келип окусун. Ошо кыз талуу менен намаз окуган макру болуп калат. Сиз кыз таап атат, жок ушуну окуп алайынчы андан кийин мен ажатканага барам. Андай эмес. Шашылбаң, намаз андай нерсе эмес. Сиз биринчи бошонуп алыңыз, көңүлүңүздү ток кылыңыз. Болсо намазыны, бул адамдын ден соолугуна да зыян болот. Жөн-жөнү жүрүүчүдө кармаганда. Эгерде колуңузда шакек болсо, ол шакекти Алланын аты жазылган болсо, ажатканага ошо шакекти чечип коюп барыңыз. Ажатканага чечип коюп барыңыз. Жыңалып аш кирбегиле дейт. Задул Маатта да келет бул.
Туруп зара кылбагыла dedi. Урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туруп зара кылуудан тыюу салган. Туруп зара кылбагыла. Бул субханалла туруп зара кылганда кандайдыр заранын бир тамчылары баары бир калып кетет экен дагы, кийин ошолдон улам чоң ооруларга дагы душар болгондор жок эмес. Бул бекерден бекер айтылган эмес болчу. Табарсыкка зыян, ден соолукка зыян. Жөн эле эмес, чачарансын коем айтып атабыз тазалык менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондуктан айткан, туруп зара кылбагыла. Арыкка зара кылбагыла, кудукка зара кылбагыла, көлгө зара кылбагыла. Четинде дагы мисалы бошону булардын баардыгы макру тахрими, мамну тыюу салынган булар. Арамга жакын макру болуп эсептелди. Көрүстөндө дагы болбойт зара кылган. Көрүстөндө дагы. Улуу зара болсун, кичи зара экөө тең болбойт. Адамдар отурган жерде, адамдар баса турган, көлөкөлөй турган жерде булардын баардыгында макру тахрими деп келген экен. Уяттуу жердин, уяттуу мүчөсүн оң колу менен кармабасын деген. Сол кол менен истинжа кылсын деген. Мисвак боюнча айта турган болсок, субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга Жабраил алейхиссалам келгенде айтат эле дейт. Ар качан келсе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага сөзсүз мисвак колдонуп турат эле. Эми bundan башка дагы Куран окугандан, уйкудан алдын, үйгө киргенде, ушул учурларда бардык мисвакты колдонот. Мисвакты мүмкүн болушунча 3 жолу дейт. Бир жол алдыңыз, мисвак колдондуңуз. Кайра. Мисвак тиштин эле сүннөтү эмес, ооздун сүннөтү. Тиш, тил, жаак бардыгы кирет. Үчөө тең кирет да. Мүмкүн болушунча үстүнөн оң жактан баштасын деген. Оң жактан баштасын деген. Тилге болгондо тилди да мисвак кылат. Тилдин өзүнчө какырык, балгам, мындай нерселердин бардыгы чыгат. Адамдын башыгына кадимкидей рахат жетет. Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түндө суктаганда мисвак кылып жатат эле. Качан түндөсү намазга турганда мисвак кылат эле, андан кийин таратат эле дейт. Аллаху акбар, пайгамбарыбыз ушунчалык көп мисвак колдончу экен да. Үммөтүнө канча дер айтып атат. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтып атканда эң акыркы амалы мисвак амалы болгон дейт. Дүйнөдөн кайтып атканда, дүйнө менен коштошуп атканда, пайгамбарыбыздын эң акыркы амалы мисвак амалы болгон дейт. Мисвак боюнча сүннөт Аль-Бахр Райық бизде китептерде жазылат. Бир карыштан узун болбосун. 2 карыш алып алып. Бир карыш. Жоондугу болсо ошо, манчадан жоон болбосун дейт. Ону жыгач алып болобу? Таякты көтөрүп алып, бул мисвакта болбойт. Манча. Болду дегенден бир 3 жолу кылыш керек дейт. Ар жолу оозу чайкап туруш керек дейт. Эми мисвак кээ бир учурларда сүннөт, кээ бир учурларда мустахаб. Кээ бир учурларда сүннөт, кээ бир учурларда мустахаб. Уктап тургандан кийин, дарат алып аткан учурда, Кур'ан-ы Карим окуйун деп атканда, хадис окуйун деп атканда дагы, оозунан жагымсыз жыт чыкканда, тиштер эгерде саргая баштаганда, намазга турар учурунда, Алла Тааланын зикирден алдын. Азыр мен зикирге отурам дедиңиз. Мисвак кылыңыз, анан зикирге отуруңуз. Азыр Кур'ан окуйм дедиңиз. Мисвак кылыңыз, анан отуруңуз. Аллаху акбар. Каабага жоса хатимге кирерден мурда. Үйгө кирерден мурда. Аялга жакындагандан мурда. Кандай бир мажлис бар, мажлиске келерден мурда. Кээде ачка, жоса чаңкаган ошол учурда.
Эгерде өлүмдүн белгилери келип атса, ошол учурда саарлыкта, тамак жегенден алдын, сапарга барардан мурда, сапардан келгенден кийин жана уйкудан алды. Мынакей урматтуу мусулман бир туугандар, ислам дини тазалыктын дини. Биз мына тазалыктан истинжа боюнча, дарат боюнча, жана өзүбүздүн таза кармоо боюнча, гусул боюнча, Кудай кааласа кийинки сабактардан мисвак боюнча, бунун бардыгына мына биздин динибиз маани берген. Ошон үчүн мына тырмак жана башка түктөрдү 40 күндөн ашса күнөө болот. Эң жакшысы 7. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ар бир мусулманга bir jumada bir жолу сөзсүз жуунуш керек деген, ал жума күнү деген. Жума күнү өзгөчө. Bir гусул менен 3 ниет кылсаңыз болот. Bir жумада bir жолу жуунсун деген хадиске, жума күнү жуунсун деген хадиске, жума намазы үчүн жуунсун деген хадиске, үчөөнө бир ниет кылып койсок болот экен. Бирле гусул кыласыз, 3 ниет кыласыз, үчөөнүн соогун аласыз. 3 hadisке амал кылганы соогун аласыз. Аллахым разы болсун.